Саат таңкы 4-тө утурлай аэропортко келип калдык. Кыргызстандын Көкбөрү жана Көкпар боюнча улуттук курама командасы Кыргызстанга учуп келе жатат. Алдыда алардын эмоцияларын жана ойлорун биринчилерден болуп алып беребиз. Аяқтың аттарын мінген үшін сразу мен шыққан кішкене көнүш албай қалдық. Ойлағандай болбай қалды, ойын біз ойлағандай болбай қалды. Өзінің аттарымен барғанда бір тойлы қызық болмай қойыншы. Аттардың айырмашылықтары, алалардың аттары кішінекей екен, алы жоғырақ екен. Мысалы, улақ қармасаң, атаңдашың улақ қармаса, үзіп кете албай тоқтап қалады. Көзіңіздер көріп атсаңыздар керек, ойын қызық болады, бір-бірімен тартышмай, жылышмай, аттар жығылмай. Биздин аттар менен андай болчу эмес да. Алдык, кетип калчу. Көнүп калганда биздин аттар күчтүү эле, чоң эле. Кесип кетким келип атты, бирок болбой кетип атты да жерден. Аттарың кайып кетет, же барып эле токтоп калат. Урсаң бурулбай кетет. Ушундай болот да. Мына айтканда камчылап, биздин аттар нежный депчи. Мынчалык эметпей эле деп шишип кеткендерин көргөзүп, аттарын алып алгандар болду. Оюндан кийин берип эле качып атты го эрден эле. Атын берип эле кетип атты. Эртеси күнү улар оюн болгондо кайра оюнга келип, кайсы атты берсе, кайсы атты тандап ошол атты берсе, мүнөт аттык бербесе, башка атты да мүнөт аттык. Ушу башынан эле билгенбиз ушу утаарыбызды. Көкбөрүндө кыргызды ута турган азыр эч ким жок да. Ошол эле кечтегенде толкундо деле болгон жок, ошо оюнга чыкканда да. Урам чынында эле кыргыз көкбөрчүлөрү Казандан күчтүү да. Агай, Көкбөрүдөн 3-чү беттешке казак тарап чыкпай койду го, ошого эмне себеп болду? Казактар аттары шарчап калды деп аттардын хозяиндери алып койду деп ошого чыгышпай койду. Чыкпай коюшту. Чыштайма чыкпай коюшту. Түшүнүксүз болуп калды. Ошол көйгөдө деп ойлоп калдык ошо. Казактар биринчи оюнундагы аттар кайсыл мамлекет менен ойногон эсимен түшүп кетти, бирок биз менен ойногондо кайра бөлөк аттарды билип чыкты, бөлөк жактан аренага атап беришиптир. Тайгазанда аябай рой ойноп кетти, бу жерде көп балдар тайгазанга ойноп жүрүп, жерге чытагандагы кыйын болуп калды ошо. Жерге полный раз барып чытаганда 4 очкобуз түшпөй калды. Ошо 4 очкобуз түшүп кеткенде жакшы эле болду. Бизге буйрубай калыптыр да. Ушул кыргыз бүтүндөй аттардын ээси. Ушуга ыраазычылык Кубанды кыргыздар ошо аттарды кубанды кыргыздар табып берип атты. Бир ат сатып алганбыз оюнда финалда. Ошо кубанды кыргыздарга тайгазан менен кошо ошолорду тартып алып таштап келип подарка кылып. Эми ошол жердин эң мыкты аты болду, $1500 сатып алдык. Түрктөр толук түшүнө элек да. Бул көчмөндөр оюндарынын максатын, анан спортивный принциптерин колдонбой. Булар көчмөн оюндарыбызды бүтке мындай фестивалга окшоштуруп, показательный оюндарга жакыныраак кылып, болгону эле 4 күнгө өткөрүп, ошондой деңгээлге өттүрдү да. Ал жака биздин 106 спортчу барып катышты. 58 баш аягы медальга ээ болдук. Жалпы катышкан өлкөлөрдүн жыйынтыгы чыга элек бүгүнкү күндө. Бирок биздин болжолдоо эсебибиз боюнча ушу Түркиядан кийинки эле орунду ээледик деген оюбуз бар да.